Мамлекеттик туу Кыргыз элинин тарыхын, эркиндигин жана келечекке болгон ишенимин чагылдырган ыйык символдордун бири. Кызыл түстөгү туунун борборундагы алтын түстөгүн тынчтыкты жана байыркы Кыргыз элинин күч кубатын билдирсе, анын ичиндеги түндү Кыргыз элинин биримдигин, ынтымагын жана туруктуулугун символдоштурат. Мамлекеттик туу эгемендүүлүктүн жана улуттук сыймыктын белгиси катары өзгөчө мааниге ээ. Адамзат цивилизацияга келген мезгилде өзүнүн мамлекеттерин жаратышты. Өздөрүнүн маданиятын түптөштү. Анан эми ошол Кыргыз мамлекетинин мамлекеттүүлүгүнүн, бүтүндүгүнүн, эгемендүүлүгүнүн символу катары туу, кийим, уран баары эсептелип келген. Анан Кыргыз элинин тарыхында деле байыркы мезгилден баштап Кыргыз эли ушул Борбордук Азиядагы элдердин ичинен эң байыркылары, биздин заманга чейинки 1000 жылдыкта өз алдынча мамлекет күткөн эл болгондуктан ооз эки чыгармаларда, жазма булактарда Кыргыз элинин мамлекеттик символикалары керен сүрөттөлүп айтылат. Мына көк асаба деп айтылат, Манас эпосунда асаба жөнүндө, туу жөнүндө, урандар жөнүндө айтылат. Уран эми кимде? Ал эми тиги туу дегенибиз мына азыркы күнгө чейин келе жатат. Эми ар бир доордун өзгөрүүсүнө жараша, өнүгүүсүнө жараша, элдин аң сезиминин өнүгүүсүнө жараша туунун дагы түсү, тууда ошол көрсөтүлгөн символика эмне жөнүндө айтып атат. Мына ошолардын мааниси өзгөчө. Бул датага карата Манас шаарында салтанаттуу иш-чара уюштурулуп, шаардагы Манас стелласынын алдында мамлекеттик туу көтөрүлдү. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ардагерлер, жаштар жана шаар тургундары катышты. Жыйында мамлекеттик гимн жаңырып, катышуучулар өлкөнүн туусуна урмат көрсөтүштү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мамлекеттик символдорду урматтоо ар бир жарандын милдети экенин белгилешти. Мамлекеттик туу эгемендүү өз алдынча мамлекет экенибизди тастыктаган башкы белгибиз. Анын мазмунунда Кыргыз элинин кылымдары карыткан тарыхы, бай маданияты, руханий дөөлөттөрү жана улуттук өзгөрүшчүлүгү чагылдырылган. Кылымдар бою Кыргыз эли тууну өзүнүн биримдиги, эркиндигин жана намысын белгиси катары баалап келген. Тарыхый доорлордо туунуп алдында эл биригип, журт коргоп, мамлекеттүүлүктү сактап келген. Бүгүн да мамлекеттин туу ар бир кыргыз жаран үчүн терең мааниге ээ. Туунун ар дайым бийик желбиреп туурусу бул биздин сыймыгыбыз гана эмес, ошол эле учурда чоң жоопкерчилигибиз. Ал бизди ынтымакка, биримдикке жана мекенге ак кызмат кылууга үндөйт. Майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө тургундар да мамлекеттик туунун Кыргыз эли үчүн мааниси чоң экенин айтып, анын алдында өлкөнүн көз карандысыздыгы, биримдиги жана келечеги турарын белгилешти. Бүгүн чоң майрамдын бири себеби дегенде туу күнү. Туу бул элдин, жердин символикасы болуп эсептелет. Тууну иле турган атайын жерлер болот. Тууну ар бир кыргыз жараны, кыргыз эли астектеп сакташ керек, сыйлашса керек. Бул тууну мына спортсмендерибиз дагы мына дүйнөнү дүңгүрөтөт, ушуну көтөрүп, азыркы келечектеги муундар дагы ушу тууну көргөндө өздөрүнчө бир патриоттук сезим пайда болот да ошол. Ошон үчүн туунун Кыргыз Республикасынын туусу болбосо анда илгертен эле эмеде асаба деп бул бардыгында ушундай туу болгон да. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу 1992 жылдын 3-мартында кабыл алынган. Бүгүнкү күндө ал эгемен мамлекеттин символу катары өлкөнүн бардык аймактарында сый урмат менен желбиреп, Кыргыз элинин биримдигин жана көз карандысыздыгын даңазалап келет. Дастан Осмонов, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.